Sürölөрдүн пайдалары. 101. Қария сүрөсү. Ким бул сүрөнү эки адамды жараштыруу үчүн окуса, Аллахтын уруксаты менен алар ынтымакка келишет. 102. Текесүр сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуса, кабыр азабынан алыс болот. 103. Асыр сүрөсү. Бул сүрөнү ким 70 жолу окуса, көйгөйүнүн баары чечилет. 104. Хумаза сүрөсү. Бул сүрөнү ким 21 жолу окуса, ниети жаман адамдардын жамандыгынан алыс болот. 105. Фил сүрөсү. Бул сүрөнү ким шам намазынан кийин 250 жолу окуса, кас душмандары жок болот. 106. Курайш сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, корккон адамынын ар кандай жамандыктарынан алыс болот. 107. Маун сүрөсү. Ким бул сүрөнү жаш балага 41 жолу окуса, Аллах Таала ал баланы ар кандай кырсык апааттардан сактайт. 108. Каусар сүрөсү. Ким бул сүрөнү 1000 жолу окуса, Аллах Таала ага акыретке барганда Каусар суусунан даам сыздырат. Ал эми Каусар суусунан даам сызган адам экинчи сууга чаңкабайт. 109. Кафирун сүрөсү. Ким бул сүрөнү күн сайын 3 жолу окуса, Аллах Таала өмүр бою анын жүрөгүндөгү ыйманын бекем сактайт. 110. Наср сүрөсү. Бул сүрөнү ким 3 жолу окуса, Аллах Таала анын ыйманын шайтандын ар кандай азгырыктарынан аман сактайт. 111. Таббат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 1000 жолу окуса, кас душмандары жок болот. 112. Ихлас сүрөсү. Жөн жерден камалып кеткен адам үчүн күн сайын 1000 жолу окулса, Аллахтын уруксаты менен көптөн күткөн тилек жүзөгө ашат. 113. Фалак сүрөсү. Ким намаздан кийин 3 жолу окуса, Аллах Таала аны асман жерден келе турган ар кандай кырсык балелерден алыс кылат. 114. Нас сүрөсү. Ким бул сүрөнү парыз намаздардан кийин окуса, бардык жамандыктардан оолак болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Экро Медиа каналыбызга катталыңыздар.